Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен айлана деген теманы өтөбүз. Айлананы баарыбыз да билебиз. Айлана дегенде айлананын бизге эң керектүү болгон нерсеси бул радиус. Бул борборунан айлананын кырына чейин болгон узундук. Ал эми бир кырынан бир кырына болгон узундук же болбосо ошо борборун кесип өткөн сызык бул диаметр деп аталат. Бул жердеги АБ барабар диаметр. Диаметрибиз радиустан 2 эсе чоң экенин билебиз. Ошондой эле айлананын сыртынан жана ичинен кесип өткөн сызыктар болуп эсептелет. Эгерде мисалы үчүн бул жерде көрүп тургандай эле N сызыгы айлананын кырына бир чекитке тийип өтүп кеткен, бул сызык жаныма деп аталат. Ал эми ичин кесип өткөн сызык бул, ичинде мисалы үчүн А менен Бга чейинки аралык бул харда же болбосо хордо деп кыргызчасы аталат. Анан биздин бул жерде билишибиз керектүү болгон эң негизги нерсе ошо мисалы жаныманын тийип өткөн чекит менен мисалы бул чекит менен борборго чейинки аралыкка бир түз сызык сыза турган болсок, бул жер дайыма 90 градус болуп эсептелет. Ал эми хорданын так ортосунан кесип өткөн сызык кылып мисалы эки жакка тең бөлүп туруп бир борборуна чейин сызык сыза турган болсок, бул жер дагы 90 градус болуп эсептелет. Мындайча айтканда, бул жердеги ОС, борборунан Сга чейинки аралык N сызыгына тик болуп эсептелет. А бул жерде ОД сызыгы М сызыгына 90 градус болуп тик болуп эсептелет. Ошондой эле бул жерде биздин биринчиден АД, АБга сөзсүз барабар болуп берилиш керек. Ошондой эле айлананын сырткы жана ички бурчтары болуп эсептелет. Ички бурчу бул борборунан өткөн бурч болуп эсептелет. Ошондой эле сырткы бурч болсо, ошол эле чекитке чейин барган сызык, бирок айлананын кырынан болгон бурч болуп эсептелет. Бул жерде биздин бир эрежебиз бар. Бул жактын бурчу, мисалы 2А болсо, бул жак дайыма жарым болот. Же болбосо терсинен бул жак А болсо, борбордон өткөн сызык дайыма 2 эсе чоң болот. Бурч 2 эсе чоң болот. Ошондой эле бул жерде биздин АС, бул жагыбыз жа деп берилет. Жабыз дагы 2А болот. Борбордун градусу менен бул жактагы жанын бурчу градусу дайыма барабар болуп эсептелет. Мисал деп берилген бул жерде бир мисалыбыз, мисал үчүн борбордун А жана Б чекитине болгон сызык, ошол бурчубуз 60 градус деп берилген. Ошол эле чекитке айлананын башка кырларынан сызыктар сызылган, мисалы бул бурч. Ошондо бул бурчубуз дайыма бунун жарымы 30 болот. Айырмасы жок, кайсыл жерден болбосун, ошол бир чекитти таап туруп ошо А жана Б чекитине сыза турган болсок, бул жердин градусу дайыма 30 градус болуп эсептелет. Андан кийинки дагы бир эрежебиз бар. Эгерде диаметрдин эки чекесинен, эки кырынан айлананын кандайдыр бир чекесинен бир бурч сызыла турган болсок, бул дайыма тик бурч же болбосо 90 градус болуп эсептелет. Айырмасы жок, кайсыл жерден тандасак деле, эгерде А жана Б чекитине сыза турган болсок, бул дайыма 90 градус болуп эсептелет. Мисалы бул дагы Адан Бга чейин бир чекит алганбыз. Мисалы үчүн бул чекитке Е деп алсак, А, Б бурчу дагы дайыма 90 градус болуп эсептелет. Мисал катары биринчи суроодон баштасак, бул жерде салыштыруу түрүндө колонка суроосу берилген. А чоңбу же Б С чоңбу түрүндө берилген. Анан О'нун борбор экени берилген бизге. Эгерде О борбор болсо, бизге бир эле О Б С бурчу 40 градус экени белгиленген. Андан кийин А Б жана Б S'нин узундугун табыш үчүн биз алардын карама каршы болгон градустарын билишибиз керек. Бул жерде жөнөкөй эле бир куралыбыз бар. Мисалы ОС бул радиус, бул жерде ОБ дагы бир радиус болуп эсептелет. Анда бул тең капталдуу бир үч бурчтук болуп эсептелет. Эгерде бул жагыбыз 40 болсо, анда бул жагыбыз дагы 40 болот. Үч бурчтуктун ички градустарынын суммасы 180 болгон үчүн 40 плюс 40 80 болот. Анда бул жагыбыз 100 болот. Эгерде бул жагыбыз 100 болсо, бул жагыбыз бул узундукта 180 болгон үчүн бул жагыбыз 80 болот. Бул жерден оңой эле тапсак болот. 100'дүн каршысы чоңбу же 80'дин каршысы чоңбу деген нерсе келет бул жерге. Албетте бул жерде 100'дүн каршысы болгон БС узундугу чоң болот. Ал эми экинчи суроодо дагы бизге О'нун айлананын борбору
AOB burçu 60 gradus'ta verilgen. ABCA bu C'nın belgisi. Bu ABC'si C'nın uzunluğu uzun bu. COA uzunluğu uzun bu dep suralgan bizge. Аны кандай кылып тапсак болот? Биринчиден, бул эки жактын радиус болгон үчүн эки жактын градусун табабыз. Градус болгондо бул жагыбыз 60 болсо, бул жагыбыз эки жагы x деп берилет. Ички градустардын суммасы 180 болгон үчүн 60 плюс x барабар 180 деп жаза алабыз. 60-ты бул жакка алып өтөбүз, кемит түрүндө x плюс x 2x. 2x барабар 120 болот. Эки жакты 2 бөлөбүз, x барабар 60 деген жооп чыгат. Бул жерде баардык жагыбыз 60 болгон үчүн бул баардык жагы тең болгон үч бурчтук болуп эсептелет. Анда эгерде бул жакта эле баардыгы бирдей сыза турган болсок, албетте бул C'нын узундугу бул түз сызыкка караганда чоң болот дагы, жообубуз А болот. Үчүнчү сурообузда дагы ошо ички жана тышкы бурчтарды колдонушубуз керек. Бул жерде x-ыбыз сырткы бурч, ал эми 140 борбордук бурч болуп эсептелет. Бизге x чоңбу же 110 чоңбу деген суроо берилген. Бул жерден мисалы оңой эле жолу бар. Бул жактардын башка жактын бурчун табыштын кереги жок. Эгерде бул жерибиз 140 болсо, анда ABC жагыбыз, мындайча айтканда ABC жагыбыздын бурчу дагы 140 градус болуп эсептелет. Анда калган жагыбыз, мындайча айтканда бул жагыбыз AC. Чоң жагыбыз, бул жагы үстү жагы болуп эсептелет. Бул жагыбыз 360 минус 140 градус болуп эсептелет. Ошондо AC жагыбыз 360-тан 140 алсак 220 градус болуп эсептелет. Ошондо биз мындай элестеттик эле, бул жагыбыз 220 градус болуп эсептелет. Эгерде бул жагыбыз 220 градус болсо, биздин сырткы бурчубуз анын дайыма тең жарымы болуп эсептелчү. Анда бул жерибиз барабар 110 градус деген жооп чыгат. Анда экөө бири-бирине барабар болуп эсептелет. Төртүнчү суроодо дагы ички тышкы градустардын мааниси өтө чоң. Бул жердеги D бурчубуз бул борбордук бурч эмес, ошон үчүн бир аз татаалыраак болушу мүмкүн. Ал үчүн бизге керектүү болгон нерсе, мисалы үчүн С жана Б жери дейбиз. Бул ички жана тышкы бурчтары, мисалы бул жерибиз 25 болсо, анда бул С Б жагыбыз кесилип аткан жер үчүн 2 эсеси болот. Анда 50 градус болуп эсептелет. Ошондой эле ушул эле 50 градус, мисалы бул жакка да тиешелүү. Бул жерибиз борбор болгон үчүн борбор менен бул C'нын градусу дайыма бири-бирине барабар болгон үчүн бул жагыбыз дагы 50 болот. Бул жагыбыз 50 болсо, бул жерибиз 85, бул жагыбыз дагы ошоңой эле, бул жагыбыз 95 болот. 95 градус. Анда үч бурчтуктун ички градустардын суммасы 180 болгон үчүн биз бул жактын 95 экенин билебиз, 50 экенин билебиз. Анда альфаны эле табыш калды. Альфа плюс 50 плюс 95 бул барабар 180 градус деп иштейбиз. 50ге 95-ти кошсок, альфа барабар 145 плюс болуш кечиресиң, плюс 145 барабар 180. Альфа барабар 180 минус 145. Альфа барабар 35 деген градус чыгат. Анда альфабыз эгер 35 градус болсо, альфа чоңураак болот, жообубуз А болот. Ошондой эле бизге дагы бир эреже берилген. Бул үч бурчтуктун жанымалары, мындайча айтканда, сыртынан тийип өткөн сызыктар болуп эсептелет. Ошондой эле бир мисалы бир жаныма бир чекит берсек, айлананын тышына бир чекит берип туруп эле, айланага бир жаныма катары алып өтсөк, ошол жердеги жанымага тийген чекиттердин аралыгы дайыма бири-бирине барабар болуп эсептелет. Мисалы үчүн бул жерде берилген АЕ АДга барабар. Мисалы үчүн АД барабар АЕ. Бул узундук бири-бирине барабар. Ошондой эле БД, Бдан Дга чейинки узундук, Бдан Фге чейинки узундукка бири-бирине дайыма барабар. Ошондой эле ЭС, ФС бул узундуктар дагы бири-бирине дайым барабар болуп эсептелет. Ошондой эле дагы бир эрежени бул жерде эскерте кетели. Ошол тийген чекит менен борборго келген чекит дайыма бул жерибиз 90 градус болуп эсептелет. Бул жагыбыз дагы ошондой эле 90 градус. Эгер бул жакка эсеп турган болсок, бул жагыбыз дайыма 90 градус болуп эсептелет.
Мисалы үчүн ошол суроого жараша, ошол эрежеге жараша бизге суроо берилген. АД узундугу 7, БЕ узундугу 12, СД узундугу бул жерибиз 5 деп берилген. Ошол АБС 3 бурчтугунун периметри чоңбу же 45 чоңбу деп суроо берилген бизге. Анда эмесе биздин оңой эле жол бар. Эгерде бул жагыбыз 12 болсо, бул эки жак бири-бирине барабар. Бул экөө бири-бирине барабар. Ошондой эле бул жагыбыз бири-бирине барабар болгон үчүн бул жак 12 болсо, бул жакта 12 болот. Бул жагыбыз 7 деп берилсе, бул дагы 7 берилет. Бул жагы ДСыбыз 5 болсо, анда СФ дагы 5 болот. Анда биздин периметрибизди бул жака иштейбиз. Периметр АБС барабар. Мисалы бизге A'ды 7 деп берилсе, экинчи дагы 7 болгон үчүн 7 көбөйтүү 2 плюс 12 деп берилген, 12 көбөйтүү 2 плюс S'ды 5 деп берилген, 5 көбөйтүү 2 деп жазып алабыз. Периметр АБС 7-ни 2 көбөйтсөк 14 болот. 12-ни 2 көбөйтсөк 24 плюс 5 көбөйтүү 2 10 болот. Анда АБСнын периметри 14-кө 24 кошсок 38, 38-ге 10 кошсок 48 деген жооп келет. Анда биздин периметр АБСыбыз 45-ке караганда чоң болот. Жообубуз А. Бул суроодо бизге ошондой эле тыштан бир чекит берилген, ал айлананын ичинен кесип өткөн. Бул жердеги кесилиш болгон жерибиз бул О эмес, буну эч качан аралаштырбагыла, бул борбору эмес. F деп алайлы бул жерде. F бул борбор эмес. Анда X чоңбу же 15 чоңбу деп берилген. Бул жерде оңой эле жол. Мен силерге бул жакка өзүнчө бир үч бурчтук сызып берейин. Оңой эле жол бар. Биз бул жагыбыз X, бул жагыбыз 30, бул жагыбыздын тышкы жагы 50 деп берилген. Ушул эле бурчту алабыз. А, Б жана Д'ны алабыз. Негизи эгерде тышкы бурчубуз бул жерде 50 деп берилсе, бул жагыбыз 130 болот. Себеби бул жерде 180 болуш керек. Оңой эле жолу үч бурчтуктун ички градустарынын суммасы 180 болгон үчүн X плюс 130 плюс 30 барабар 180 деп алабыз. 130-га 30 кошсок 160 болот. Барабар 180. X барабар анда 120. 180 минус 60 20 болуп эсептелет. X'ыбызды 20 деп таптык. Анда 15 чоңбу 20 чоңбу деген суроодо жообубуз А болуп эсептелет. Ал эми 7-нчи суроодо бизге БАД бурчу берилген. Бул жерден 10 экени берилген бизге. Анан фи градус чоңбу же 90 градус чоңбу деп берилген. Бул жерде негизи эки түрдүү жол бар. Биринчиси оңой жолун көрсөтүп берейин силерге. Оңой жолу, эгерде Эден Бга чейин бир сызык сыза турган болсок, ошондо гана бул жерибиз 90 болот, анда фибиз 90дон чоң экени белгилүү. Бул биринчи жолубуз. Ал эми экинчи жолу ошол эле үч бурчтукту колдонуу. Мисалы үчүн, бул жерден баштайбыз анда, бул жерибиз 10 болсо, бул жагыбыз дагы 10 болот. Себеби бул жер радиус, бул дагы радиус болгон үчүн 10. Анда бул борбордук бурчубуз 180ден 20 алсак 160 болот. Бул жерде таптык 160 экенин. Бул жагыбыз эгерде 180ден 120 алсак, 20 алсак 160 болот. Анда бул жак биздин жагыбыз, Дга чейинки Адан Едибиз 160 градус болот. Анда калган жагыбыз биздин 360-тан 160 алсак 200 деген бул жагыбыз, мисалы Адан Дга чейинки чоң жагыбыз 200 градус болуп эсептелет. Ошол эле бул ички градус болгон үчүн бул анын жарымы болот. Анда фибиз барабар 100 градус болот. Бул жактын жарымы. Себеби ички бурч. Ошондо 100 анда деле фибиз чоң болуп эсептелет. 8-нчи суроодо А чоңбу же 30 чоңбу деп берилген. Бул жерде деле эки жолубуз бар. Биринчи ички үч бурчтукту алабыз. Бул жагыбыз 65 болсо, биринчиден бул О'буз борбор болгон үчүн бул дагы айлананын сыртына чейин барып аткан үчүн экөө радиус болуп эсептелет. Анда 65 болсо, бул жагыбыз дагы 65 болот. Ички градустардын суммасы 180 болгон үчүн 65-ке 65 кошсок 130 болот. Анда бул жагыбыз 50 градус болот. Эгер бул жагы 50 болсо, альфа барабар 50-нин жарымы болгон үчүн 25 градус болот.
Ал эми бул суроодо x барабар канча деген суроо берилген. Буну табыш үчүн ошол эле ички тышкы бурчтарды колдонобуз. Бул жерде O борбору, E борбору эмес. Ошон үчүн мындай жол менен баштайбыз. Биринчиси, эгерде мисалы үчүн B чекити бул диаметр болуп эсептелет. Диаметрди турса, анда бул жерибиз 90 градус болушу керек. Аны жаза алабыз. Мисалы үчүн A, B, C бул 90 градус экенин жаза алышыбыз керек. Эгерде ABC бул 90 градус болсо, анда бул жагыбыз 40 болот. Эми бул жерден ошол эле могу эки чекитти колдонобуз. Бул чекит мисалы үчүн бул жерибиз 40 болсо, тышкы бурч болгон үчүн DC жагыбыз 2 эсеси болот, анда 80 градус болот. Ушул эле DC чекитин өткөн бул жерде A дагы бар. A дагы бунун жарым болгон үчүн бул жагыбыз 40 болуп эсептелет. Эми бул жерде бир үч бурчтугубуз бар. Үч бурчтуктун ичи 180 болуш керек. 40 плюс 55 жазабыз. 40 плюс 55 плюс. Бул жак x'in тышын y деп алалы биринчи. Плюс y барабар 180 деп жаза алабыз. 180 деп жаза алабыз. Андан кийин 40-ка 55 кошсок 95 болот. 95 плюс y барабар 180. 180ден 90 алсак, y барабар 85 деген жооп чыгат. Эгерде бул жагыбыз 85 болсо, бул жагыбыз x барабар бул экөөнүн суммасын негизи ушул менен эле тапсак болот эле. X барабар 95 деген чыгат. Анда x барабар 95 градус болуп эсептелет.